Эмирбектин Булбулуму чыкканда мен ушул заманда ушундай обон чыкканына таң калгам, чынын айтайын. Анан Булбулумда ушундай бир касиет бар. Менде мындай бир алсыздык бар. Өтө жакшы чыгарма окусам, өтө жакшы бирдемени көрсөм ыйлап жиберем да. Негедир? Кичекей мен ушундай. Ыза болуу эмес, өтө жакшы нерсеге көзүмөн жаш чыгып кетет. Ошол Эмирбектин Булбулумун бир үйдө отуруп жаңы чыкканда укканбыз. Ошондо мен ушу ыйлап жүргөм токтон албай. Ырдын күчү ушунчалык болчу, анын үстүнө Эмирбек жаңы чыгарганда муну эми бар автордук жан дүйнө бар ырдын ичинде. Укмушурдаган, чынында эле. Кудай буйруса бир абдан чоң обончулардын бири болот экен деп жүрдүк. Кийин арузатымды чыгарды. Обончу катары ал 2-3 эле обон менен мыкты обончулардын катарына туруп калды.